Сиз кайсы жактын тургуну болосуз? Мен тургунмун. Ноокаттын тургуну болосуз, э? Ооба. Жашыңыз канчада? Жашым 25. Жашыңыз 25-те. Жылыңыз? 92. Жылыңыз 92. Сиздин жашыңыз өтүп кетиптир да аскерге баруудан. Бирок Военный билет бар. кандай аскерлик билет алгансыз? Военный билет мына алганмын. Сиз башыңыздан жаракат барбы? Баш жаракат бар, ооба. Жаракат бар. Мушташкансызбы? Жок, талмага. Талмаңыз бар. Ооба. Сиз канчанчы топтогу? Мен экинчи топтогу курсадым. Экинчи топтогу группадасыз, инвалид. Экинчи топтогу инвалид группадасыз. Атыңыз? Мусулманкул. Мусулманкул. Сиз аскерлик билеттин по состоянию здоровья алган экенсиз, альтернативный кызматын, э? Мен ошого карап жазып берген да. Ошого карап жазып берген. Азыркы учурда ден соолугуңуз жакшы. Жашыңыз 25. Дары ичип турам мен. Постоянно дары ичип турасыз. Айтыңызчы, ден соолугуңуз мүмкүнчүлүк берген учурда сиз армияга барат белеңиз? Баратмын. Эмне үчүн? Мектептин кызматын кылып келишет да бар, өз мекен немесин кылып барып келиш керек да. Азыркы учурда сиз ошол армияга барып атыпсыз, бирок сиздин ден соолугуңузга байланыштуу ушундай окуя болуптур да. Биздин атайын ынтымак телеканалы менен биргеликте биз аскерге чакырып кетип атабыз эртеңки 23 февраль күнүнө каратачы. Бул жака сиз ошол жаш улан жаштарга айтып кетсеңиз болот, армияга барыңыздар. Эмне үчүн? Кайрылып кетсеңиз болот. Жок, сиз азыр кайрылып кетсеңиз болот. Биздин жаштарды армияга чакырып. Сиздин жашыңыз 18. Айтабыз. Рахмат сиңиз. Мейли. Армиягабы? Азыр сизди алып барабыз дагы текшеребиз. Сиздин ата энеңизге чалабыз. Анан сизди азыр ушул жерден армияга бөлүп жиберебиз. Мен үйгө жаткызып койбойбу бир жолу? Мен нелерге чабылсам? Мен чаккан көрүңүзбү? Истеген жокмун. Ада эмесе сиз азыр телефонду алып туруп ошол ата энеңизге чалып коюң. Телефон жок мына. Неге жок телефон? Ата энеңиздин номурун билесизби? Билбейсизби? Себеби неге билбейсиз ата энеңиздин номерин? Ата энеңиз менен байланыш турасызбы? Ата энеңиз сиз үчүн кабатыр алат да. Менин балам каякта жүрдү экен, балам эмне кылып жүрдү экен? Сиз ата энеңизди ойлоп кабатырланасызбы ата энеңиз үчүн? Эмне үчүн ата энеңиздин номерин билбейсиз? Жатка билбейм да. Телефонуңуз барбы уюлда? Жакында эле Казакстанга кетти. Качан? Жакында эле келдим. Канча болду келгениңизге? Аз эле болду. Айтсаңыз? Мен ош сагынып келип деп атат. Бөлөм этип. Армияга бара турган оюңуз барбы же жокпу? Армиягабы? Мына деп турган. Бара турганмы? Жакта карап коюңуз. Да. Аскерге бара турган оюңуз барбы? Тамекеңе кызмат кылып келейин деген. Бирок иштейм да ака. Каерде иштейсиз? Казакстанда. Казакстанда. Бирок эми сизди Казакстанга жөнөтө албайбыз да. Себеби сиз эч жерде окубайт экенсиз болгону. Окууну бүтүп, 11-ди бүткөнсүзбү? Бүткөн эмесмин. Азыр сиз армияга барбаганыңыздын себеби кандай? Неге барбайсыңыз ага? Иштеш керек да. Ата мекенди коргоо дегенчи? Кыргыз элине күйүү, сүйүү, кыргыз элине кызмат кылуу деген жок бизде. Бар. Кыргызстан жакшы да. Жок, Кыргызстан жакшы. Кыргызстанды ошол жакшы Кыргызстанды сактап калуу үчүн бизге аскерлер керек. Армияны бүткөн, кокустук болгондо колуна курал кармай турган эркектер керек. Сиз ошого эмнеге барбайсыз анда? Иштеш керек да ака. Сиз иштеп эртең казасынан жүрүп анан бир күнү келсеңиз Кыргызстан жок болуп кетсе эмне болот? Кыргыз Республикасы куралдуу күчтөрү болуп эмгектенгиңиз келеби? Ооба. Ал үчүн эмне кылыш керек башында? Биз атайын биргеликте бул ынтымак телеканалы менен эртең 23 февраль күнүнө карата ата мекенди коргоо күнүнө монтип жаштардан сурап жүрөбүз да, эмнеге сиз армияга барбайсыз деп. Ошол биздин калай кыргыз элибизге сиз өзүңүздүн барбаган себебиңизди айтып кетсеңиз. Айттым ака. Ата энем туулгандан бери биринчиден жаш кезинен баштап олар да оккан эмес. Атай Казакстанга барып иштеп, бизди багабыз деп чоң айткан. Биз дагы мына азыр оккан мен эмне толк жүрөсүң да. Каттагы стройка. Барып андан көрү иштеп, ичине жүрбөйлү. Ошол армияга барыштын эле кереги жокпу ошондо? Армияга мисалы мен баргым келбейт мисалы. Баргың келбейт, э? Мейли анда, чоң рахмат сага. Майлы болуп тур ака. Аман бол. Башкалардан дагы сурап барыңыздар. Ооба, сурап көрөсүз. Бирок мен обязательно барам. Мына урматтуу достор, бүгүн биз сиздер менен биргеликте Ош шаарындагы жаштар менен атайын сүйлөшүп келдик. Алар армияга
баргандар бар экен, барбагандар бар экен. Бирок көп эле айтышат, мен барамын деп. 23 февраль улуу ата мекенди коргоо күнү. Сиздердин майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Майрамыңызды куттуктап, жалпы эле сиздердин учурдан пайдаланып, Кыргыз Республикасынын коргоо комитетинин куралдуу күчтөрүнүн жалпы күч структурада иштеген аскерлердин бардык 23 ата мекенди коргоо жалпы эле мырзаларыбыздын майрамдары менен куттуктап кетмекчибиз. Биздин Кыргыз Республикасынын жалпы жарандарына, жаш уландарына айта кетчү нерсебиз: аскерге барыңыздар, өзүңүздөрдүн ата мекенге кызматты кылып, мекенге деген сүйүүңүздөрдү, мекенге деген жакшы бир кызматыңыздарды өтөп, өзүңүздөрдүн эл жериңиздерди коргоп келиңиздер демекчибиз. Адам эмес урматтуу көрүүчүлөр, студияда көрүшкөнчө саламат калыңыздар.